Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Каникулду жакшы өткөрдүңөрбү балдар? Анда эмесе математика сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз кайталоо. Бүгүнкү сабакта балдар силер 1-класста өтүлгөн темаларды эске саласыңар, эске тутууңарды, кабыл алууңарды өнүктүрөсүңөр, тактыкка, шамдагайлык катары байланасыңар. Балдар айткылачы, 1-класста математика сабагынан эмнелерди үйрөндүңөр эле? Эске салалычы. Китептин 3-бетин ачып, номер 1 мисалга көңүл бурабыз. Сүйлөмдү толуктап айткыла дейт. Математика сабагында сандар, амалдар, дагы эмнелер менен тааныштык эле балдар? Ооба, фигуралар, кесиндилер, сандарды салыштырганды жана башкаларды үйрөнгөнбүз. Ал эми номер 2-де болсо 0-дон 20-га чейинки сандарды атап чыккыла дейт. 0-дон 20-га чейинки сандарды унуткан жоксуңарбы балдар? Анда санап чыккыла. Эми номер 3-кө көңүл буралы. Төмөндөгү сандарды дептериңерге жазгыла. 5, 10, 15, 20, 8, 3, 9. Ушул сандарды мисалдагыдай кылып дептериңерге жазып чыккыла. Ал эми номер 4-тө болсо, дептериңерге 0-дон 20-га чейинки сандарды 2 катарга бөлүп жазабыз. 1-чи катарга так сандарды, 2-чи катарга жуп сандарды жазабыз. Карагылачы балдар, 5 санын кайсыл катарга жаздыңар? Эми үйгө тапшырманы жазып алгыла балдар. Төмөндөгүдөй суроолорго жооп бересиңер. 1-чи суроо: жуп сандар деп кандай сандарды айтабыз? 2-чи так сандар деп кандай сандарды айтабыз? 3-чү төмөндөгү сандарды дептериңерге жазгыла. 6, 8, 12, 16, 5, 20. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды аяктадык балдар. Кийинки сабакка жолугушканга чейин саламатта калгыла.